أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Келген жерімізден сабағымызды улантабыз. Al-Majlisu Thani Ashar 13-cü жыйын Şeyh Fawzan Hafizahullanın Берекелүү Рамазан айындагы жыйын аттуу китебинин 12-ci жыйынына келип токтогонбуз. Бүгүн ошол жерден сабагыбызды улантабыз. Бул бүгүнкү сабактын темасы фит тахдир минен нар. Тозок отунан сактануу. Тозок отунан адам өзүн амандыкта алып калуу. Мына ушул жөнүндө тозок жөнүндө жана тозоктун аттары жөнүндө жана тозоктун сыпаттары жөнүндө сөз кылат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Закараллаху аусафа джаханнама вал ияду биллах ва хия ад-дару аллати а'аддаха Аллаху ли а'даиhi минал кафирин вал мунафикин вал усат вал фасака фахия дарул хабисин. Аллах субханаху ва таала тозоктун сыпаттарын эскерет. Аллах субханаху ва таала бул тозок отунан сактасын. Бул тозок оту кимдер үчүн? Тозокко кимдер барат? Тозокко кандай адамдар татыктуу? Тозокко татыктуу адамдар алар кимдер дегенде, ал тозокко татыктуу адамдар алар Аллахтын душмандары болгон капырлар, жана мунафыктар, жана күнөөкөрлөр, жана бузукулар. Ал тозок бузук адамдар үчүн даярдалган жай. Ал жайда тозокто Аллах субханаху ва таала түрдүү азаптар менен азаптайт. Ал азапты Аллах субханаху ва тааладан бөлөк эч ким билбейт. Кур'анда жана сүннөттө ал азаптардын кээ бирлерин Аллах жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эскерип баяндаган. Фаннару даракатун ба'духа асфалу мин ба'д. Бул тозок кээ биринин астында төмөн жайгашып кете берген. Бир нече жайга бөлүнөт. Ал эми аммал жаннату фа иннаха даражатун ба'духа фаука ба'д. Ал эми бул бейиш болсо, бейиштин даражалары жогорулап көтөрүлүп кетет. Биринчи даража, экинчи даража жогору карап көтөрүлө турган болсо, тозоктун даражасы төмөн көздөй кетет. Биринин астына бири жайгашкан. Ал фадаракатун нари такуну маназила ли ахлиха бихасаби а'малихим. Адамдардын кылган бузукулугуна жараша, адамдардын кылган күнөөлөрүнө жараша, адамдардын кылган жамандыгына жараша ошол төмөн даражаларга өзүнүн ордуларына бара беришет. Фаба'духум ашадду азабан мин ба'д. Ал төмөндөгөн сайын анын азабы дагы ошончолук жогору, ошончолук бийик болот. Эң төмөнүндө ал тозоктун даражаларынын эң төмөнүндө кимдер болот дегенде, Аллах субханаху ва таала Кур'анда Ан-Ниса сүрөсүнүн 145-ci аятында ал тозоктун эң төмөнкү даражасында мунафыктар болот экендигин баяндаган. Иннал мунафикина фи даркил асфали минен нар ва лан таджида лахум насира. Мунафыктар булар тозоктун эң төмөнкү даражасында азапталат. Ал мунафыктарга эч кандай жардамчы таба албайсың деп атат. Мунафыктар булар тозоктун эң төмөнкү даражасында азапталышат. Эмне үчүн? Мунафыктар алар кимдер? Бул мунафык эки жүздүүлөр булар кимдер дегенде, алар сыртынан мусулман болуп көрүнгөндөр. Аларды көрсөң мусулман экен деп ойлойсуң. Алар намаз окушат, зекетин беришет, орозосун тутушат, бирок жүрөгүндө капырлык бар. Алардын жан дүйнөсү куфур.
Алар Аллахка ишенишпейт. Алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды пайгамбар деп тастыкташпайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кабар берген нерселерге ишенишпейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды ээрчишпейт алар. Тышынан, тышкы көрүнүшүнөн мусулман болуп көрүнөт. Бирок капырлыкты жашырышкандар, өздөрүнүн малын, жанын амандыкта алып калуу үчүн мусулман болуп көрүнгөндөр. وهم أشد عذابا من الكفار الذين صرحوا بكفرهم وعداوتهم. Алар капырларга караганда дагы эң төмөнкү даражада азапталышат. Капырлар алар капырлыгын ачык көргөзгөндөр. Капырлыгын ачык айтышып, душмандыгын ачык көргөзгөндөр. Мусулмандар бул капырларды билишет. Ал капырлардын жамандыгынан коргонушат. Капырлардын жамандыгынан өздөрүн коргошот, алардан сактанышат. Ал эми мунафыктарды билишпейт. Себеби алар мусулман болуп көрүнүшөт. Аллах субханаху ва таала Кур'анда ал мунафыктар тууралуу айтышат. Мунафыктар тууралуу айтат. Ал мунафыктар Бакара сүрөсүндө 9-аятында юхади'уна Аллаха валлазина аману ва ма яхдa'уна илля анфусахум ва ма яш'урун. Ал мунафыктар Аллахты жана момундарды алдамакчы болушат, бирок өздөрүн гана алдап жаткандарын сезишпейт. Ал мунафыктар Аллахты жана момундарды алдаганга аракет кылышат, бирок алар ошол эле учурда өздөрүн алдап аткандарын сезишпейт. Ва минен наси ма якулу аманна биллахи ва бил яумил ахири ва ма хум бимуъминин. Алар Аллахка жана ахирет күнүнө ишендик, кыямат күнүнө ыйман келтирдик дешет, бирок ишенишкен эмес алар. Алар ыйман келтиришпейт ал нерсеге. Алар ошентип жалган айтышат. Фи кулубихим марадун фазадахумуллаху марада ва лахум азабун алимун бима кану якзибун. Жүрөктөрүндө, ал мунафыктардын жүрөктөрүндө ууру бар. Аллах алардын ууруларын дагы көбөйтүп таштайт. Жана жалган сүйлөгөндөрү себептүү алар үчүн кыямат күнү жан ооруткан азап бар. Аларга ва иза кила лахум ла туфсиду фил арди қалу иннама нахну муслихун. Алар жер бетинде бузукулук кылышат. Ал мунафыктар эки жүздүүлөр жер бетинде бузукулукту, жамандыкты, күнөө иштерди жайышат. Аларга жер бетинде бузукулук кылбагыла деп айтылса, алар айтышат: жок, биз жер бетинде бузукулук кылган жокпуз, тескерисинче биз оңдоочуларбыз дешет. Субханаллах. Ала иннахум хумул муфсидуна валакин ла яш'урун. Алар аннык бузукулар, билип алгыла. Ошолор аннык жер бетинде бузукулукту таратып аткандар, бирок өздөрү бузукулуктарын сезишпейт. Бузукулук таратып аткандарын, жаман иштерди кылып аткандарын, күнөө бузукулуктарды адамдарга жайып аткандыгын өздөрү сезбейт, өздөрү билишпейт. Алар ыйман келтирдик дешет. Аларга момундар сыяктуу ыйман келтиргиле, мусулмандар сыяктуу ыйман келтиргиле десе, биз анан кандай ыйман келтирип атабыз дешет. Аллах субханаху ва таала Бакара сүрөсүндө айтып атат: ва иза кила лахум амину кама амана насу қалу ану'мину кама амана суфаха ала иннахум хумус суфахау валакин ла я'ламун. Адамдар момун мусулмандар сыяктуу, сахабалар сыяктуу ыйман келтиргендей ыйман келтиргиле деп айтылса, алар айтышат: ушул акылсыздар сыяктуу ыйман келтиребизби дешет. Субханаллах. Өздөрү аннык акмак экендигин билишпейт. Чыныгы акмак, чыныгы келосо алар өздөрү, бирок ошол акмак экендигин алар өздөрү сезишпейт. Алар чыныгы мусулмандарга, чыныгы ыйман келтирген адамдарга ал мунафыктар кезигип калган кезде, алар менен сүйлөшүп калган кезде: ыйман келтирдик, биз силер мененбиз дешет.
Аллах субханаху ва та'ala Qur'анда баяндайт: وَإِذَا قَالُوا الَّذِينَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Ыймандуу кишилерге жолукканда биз ыйман келтирдик дешет. Ал эми өздөрүнө окшогон өздөрүнүн шайтандарына, чоңдоруна жолуккан кезде, алар менен жалгыз калышканда биз силер мененбиз, биз момундарды шылдың кылуудабыз, биз аларды ушинтип шылдыңдап атабыз дешет. Аллаху ястахзиу бихим ва ямуддухум фи тугьянихим я'махун. Аллах өздөрүн шерменде кылат жана баштары айланганча капырлыкта жүрүүлөрүн Аллах субханаху ва та'ala узартып коет. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Алар туура жолдун ордуна адашууну сатып алгандар. Алардын ошол кылып аткан соодалары өздөрүнө пайда бербеди. Алардын ошол кылып аткан кылык жоруктары аларды туура жолго баштабады. Алардын мисалы مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Алардын мисалы бирөөдөн от сурап жаккан кишилер сыяктуу. От эми гана тегерегине жарыгын чачкан кезде капыстан жылышат, анан ал өчүп калган кезде жарык таппай калышкан сыяктуу. Алар суммун букмун умюн фахум ла яржиун. Алар дүлөй, дудук, сокур сыяктуу. Алар ошол өздөрүнүн адашууларынан эч хакка, чындыкка кайтышпайт. Аллах субханаху ва та'ala мунафыктарды мына ушундай кылып Кур'анда баяндап атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн сахих хадисинде эки жүздүү мунафыктардын сыпаттарын айтат. Алардын сыпаттарын баяндап атканда биринчи сыпаты сүйлөсө жалган сүйлөйт. Эки жүздүү мунафыктардын биринчи сыпаты алар сүйлөсө жалган сүйлөйт, чын сүйлөбөйт. Уада берсе уадасына турбайт, уадасын аткарышпайт. Бул экинчи сыпаты. Үчүнчү сыпаты аманатка кыянат кылат. Аманатка кыянат кылышат. Төртүнчү сыпаты бирөөлөр менен жаман жакшы айтыша турган болсо, алардын ооздорунан жаман сөздөр чыгат. Алардын ооздорунан ак ит кирип көк ит чыгат. Мына ушундай сыпаттары бар. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, өзүңдө мунафыктардан амандыкты алып калууну кааласаң, сүйлөсөң тууру сөздү сүйлө. Уада берсең ал уаданы аткар. Аманатка кыянат кылба. Жана бирөө менен жаман жакшы айтышкан кезиңде тилиңди сакта. Тилиңден жаман сөздөр чыкпасын, оозуңдан жаман сөздөр чыкпасын. Булар мунафыктардын сыпаты. Эгерде сенде бул 4 сыпаттын бирөөсү табылып кала турган болсо, дароо Аллахка тооба кылып кайт. Аллахка тооба кыл. Жана дагы ал мунафыктардын сыпаттарынын бири дайым капырларга, Аллахтын душмандары капырларга жардам берет. Аллахтын душмандары, мусулмандардын душмандары болгон еврейлерге, жөөттөргө жардам берет. Алардын тыңчылары болуп аларга иштеп берет. Мусулмандардын кемчилдиктерин аларга айтып берет. Мына ушундай сыпаттары болгондугу үчүн алар тозоктун эң төмөнкү даражасында азапталат. Ал эки жүздүү мунафыктар мусулмандар ийгиликке жетүүсүн каалабайт. Мусулмандар өз жеринде гүлдөп, өнүп, өсүүсүн каалабайт. Жакшылыктын үстүндө болуусун каалабайт. Ошондуктан Аллах субханаху ва та'ala аларды тозоктун эң төмөнкү даражасында азапталат экендигин кабарлап баяндап атат. Ал тозоктун
وَالنَّارُ لَهَا عِدَّةُ أَسْمَاء. Тозоқтун бир нече аттары бар. Тозок бир нече аттар менен аталат. Ан-нар деп аталат, Жаханнам деп аталат, Ас-Саир деп аталат, Сақр деп аталат, Жахим деп аталат, Хауия деп аталат. Мындан башка дагы аттар менен аталат. Бул аттар тозоктун көбүнө, тозоктун бир нече даражаларга бөлүнөт экендигине бул аттар далил болот. Ал тозокто адамдар өз күнөөлөрүнө жараша ошол даражаларга түшөт. Ал өзүнүн күнөөлөрүнө жараша ал даражаларда, тозоктун даражаларында азапталат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Бухари, имам Муслим чыгарган сахих хадисте тозоктун эң жеңили оттон болгон бут кийим кийгизилип, анын ысыктыгынан, анын азабынан адамдын мээси кайнайт деп айткан. Ушул тозоктун эң жеңили, урматтуу мусулман бир тууган, тозоктун эң жеңили ушул болуп аткан болсо, тозоктун эң жеңили оттон болгон бут кийим кийгизилип, анын айынан адамдын мээси кайнап аткан болсо, анда катуусу, эң күчтүүсү кандай болот? Буну мусулман адам ойлонуу керек. Мусулман адам ой жүгүртүү керек. Мына ушундай кыйынчылыктардан мусулман адам өзүн амандыкта алып калуу керек. Кантип агамал кылуу керек? Шарабухумул мухул. Ал тозок ээлерине болгон сусундугу кандай болот? Ал тозок ээлери, ал тозокто эмне ичет дегенде, алардын тозок ээлеринин ичимдиги ал-мухул деп аталат. Ал-мухул, бул мухул деген эмне дегенде, ал кайнатылган кайнак суу. Ал эми тамагы кандай болот? Тозок ээлеринин тамагы кандай болот дегенде, ал тозок ээлеринин тамагы заккум деп аталат. Ал тозокто өскөн, тозокто көгөрүп чоңойгон ал тикенектүү дарак. Аллах субханаху ва таала Кур'анда баяндайт. Ас-Саффат сүрөсүнүн 64-65, 68 аяттарында, Ас-Саффат сүрөсүндө Аллах субханаху ва таала баяндап атат. Иннаха шажаратун тахруджу фи аслил жахим. Ал заккум деген, ал тозоктун тереңинен өсүп чыккан дарак. Анын бүчүрлөрү тал'уха кааннаху руусу шаятин. Анын бүчүрлөрү шайтандардын башына окшош болот. Фа иннахум лаакилуна минха фамалиуна минхал бутун. Алар тозоктокулар андан, ошол заккум дарагынан курсактарын толтура жешет дейт. Сумма инна лахум алейха лашаубан мин хамим. Кийин анын үстүнөн аларга ичкенде бетти, оозду күйдүрүп, ичегелерди үзүп жибере турган даражадагы кайнак суу ичирилет деп Аллах субханаху ва таала баяндап атат. Ал-мухул ичирилет. Бул дарак тикенектүү жана уудан да ачуу болот. Бул заккум дарагы тозок ээлеринин тамагы. Тикенектүү жана уудан да ачуу. Тозоктокулар тозок ээлери курсагы ачканда ошол дарактан башка тамак таба албайт жана ачуусуна карабай тоюп жеп алышат. Анан ичи, оозу күйүп, аябай суусап кыйналышат. Суу жок эмес, суу бар, бирок ал суу кайнатылган кайнак суу. Алар ошол заккумдан жеп суусаганда кайнак суу ичирилет. Уу үстүнө уу болот, бирок алар өлбөйт. Өлгөндөн да бетер азапка кабылышат. Өлсө азаптан кутулуп кетпейби алар? Ошол үчүн өлүм жок, алар азапталат. Алар тозок ээлери мына ушундай мухул кайнатылган кайнак суу ичишет жана заккум дарагынан тамактанышат. Сумма инна маржи'ахум ла илал жахим.
кийин алар дагы да терең тозокко кайтарылышат. Ушинтип азаптала беришет. Субханаллах. Булардын азабы ушундай. Аллах субханаху ва тааля мына ушундай азаптан сактаган болсун. Эң жаман ичимдик кайнак суу. Анын кайнактыгы өтө бийикте болот. Ага жакындаганда, ал кайнакка жакындаганда, ал адамдын жүзү күйүп кетет. Ысыктан улам ага жакындаганда жүзү ысыкка чыдабай күйүп кетет. Тамагы болсо заккум, уудан дагы ачуу. Мына ушул нерселерди жешет алар тозокто. Аллах субханаху ва тааля ошондой эле ал тозок ээлерин баяндап, Ал-Вакиа сүрөсүнүн 49-55 аяттарында баяндайт. Асхабу шимали ма асхабу шимал. Сол тарап ээлери кандай төмөн даражада болушат. Бул тозок ээлерин айтып атат. Асхабу шимали ма асхабу шимал. Тозок ээлерин билесиңби? Ал тозок ээлери кимдер? Сен тозок ээлерин кимдер экенин кайдан билдиң деп Аллах субханаху ва тааля кабарлап атат. Фи самумин ва хамим. Алар самум менен хамимден ичишет. Самум, хамим деген бул эмне? Самум бул тозоктогу ысык шамал. Ал эми хамим кайнаган суу. Алар самум менен хамимдин ичинде болушат. Ошондой ысык шамал менен кайнак суунун ичинде болушат. Ва зиллим мин яхмум. Жана капкара түтүндүн көлөкөсүндө болушат. Капкара ыш түтүндүн көлөкөсүндө мына ушундай жайда болушат. Ал жерде ла бариду ва ла карим. Салкын да жок ал жерде. Анын көркү да жок, өтө коркунучтуу жаман жер ал. Иннахум кану кабла залика мутрафин. Ошол жерге татыктуу адамдар мурда бул дүйнөдө, бул жашоосунда арамкор адамдар эле. Күнөө бузуку иштерди жасаган. Ва кану юсирруна алал хинсил азим. Алар үзгүлтүксүз чоң күнөөлөрдү жасашкан адамдар эле. Чоң күнөөлөрдү кылып жүргөн адамдар эле. Ва кану якулуна а иза митна ва кунна тураба ва изаман а инна ламаб'усун. Алар бул дүйнөдө биз өлүп, топурак болуп, чирип кетсек, сөөк болуп калсак деле кайра тирилет бекенбиз. Бул жок нерсе деп ахиретти жокко чыгарган адамдар эле алар. Ава абаунал аввалун. Ата бабаларыбыз да кайра тирилет бекен дешкен адамдар эле алар. О Мухаммад, аларга айт: "Кул иннал аввалина вал ахирин." Чындыгында авалкылар дагы, акыркылар дагы тирилет, барат деп айткын, деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Аллах субханаху ва тааля ахиреттин бар экендигин кабарлагын, ахиретке кайра алар тирилип келет экендигин аларга кабарлагын деп атат. Кыямат күнү тозок ээлери мына ушундай Аллах субханаху ва тааля Куранда эскерген азапта азапталат экендигин баяндап кабарлап атат. Кайнатылган кайнак суу ичет экендигин, жана алар заккум дарагынан жешет экендигин, жана алар караңгы ыш түтүн каптаган жерде болот экендигин, ал жайда эч бир салкын жок экендигин, ысык шамал кайнатылган суунун арасында өмүр кечирет экендигин Аллах субханаху ва тааля Кур'анда баяндап атат. Булар ошол капырларга, мунафыктарга, күнөөкөрлөргө бул жерде урматтуу момун мусулман, сен ойлобогун, андай жай бир гана капырларга тиешелүү, андай жай бир гана капырларга гана даярдалган. Ал эми момун мусулмандар ал жайга кирбейт деп сен ушинтип өзүңдү алаксытпагын, шайтандын азгыруусун ээрчип кетпегин. Балким ал жайга күнөөкөр момундар дагы кирет. Күнөөкөр момундар ва асхабу зунуб, күнөө ээлери ошол күнөөсүнө жараша ал жерге кирип азапталышат. Капырлар ал жайда түбөлүккө кала турган болсо, күнөөкөр момундар күнөөсүнө жараша жүздөгөн жылдар ошол жайда калып кетишет. Жүздөп жылдар ал жайда азапталышат.
Ошондуктан аннал муъмининал усата аля хатарин азим. Мусулман момун пенде дагы коркунучтун үстүндө, күнөөсүнө жараша азапталат. Жүздөгөн жылдар бою ал азапта калып кетет. Момун мусулман адам мен момунмун деп, мен ал жайга барбаймын деп жеңил ой, кош көңүл, сууз мамиле кылып, күнөөгө кол уруп, күнөөгө кадам таштап, өзүн алдап койбосун, сактансын ал нерседен. Мусулман адам дагы коркунучтун үстүндө, күнөөсүнө жараша ал жайда барып, ал жайда азапталат. Аллах субханаху ва таала мээримдүү, Аллах субханаху ва таала ырайымдуу деп, Аллахтын мээримине таянып, Аллахтын азабын унутуп калбасын. Аллах субханаху ва таала ооба мээримдүү. Аллах субханаху ва тааланын мээриминде чек жок. Бирок Аллах субханаху ва тааланын азабында дагы чек жок. Аллах субханаху ва таала күнөөкөр пенделерди күнөөсүнө жараша азаптайт. Ошондуктан мусулман адам кичинекей күнөөлөрдөн дагы сактануу керек, чоң күнөөлөрдөн дагы сактануу керек. Кичинекей күнөөлөргө дагы маани берүү керек. Кичинекей күнөө Аллах мээримдүү деп, Аллахтын мээримине таянып, Аллахтын азабын унутуп, ал кичине күнөөлөрдү жасап адашып кетпөө керек. Жамгырдан, тамчыдан улам сел пайда болгон сыяктуу, ошол кичинекей күнөөлөрдөн дагы кичинекей күнөөлөр чогулуп олтуруп чоң күнөөгө алып барат. Ал кичинекей күнөөлөр улам көбөйүп олтуруп, тамчыдан суу пайда болгон сыяктуу чоң күнөөлөргө айланат. Аны ошондой Аллах субханаху ва тааланын азабына алып барып коет. Ошондуктан мусулман адам ар бир күнөөдөн арылуу керек. Ар бир күнөөнү жасоодон Аллахтан коркуу керек. Бул кичинекей күнөө, бул эч нерсе болбойт, Аллах мээримдүү деп, ал кичинекей күнөөлөрдү жасап жүрө бербөө керек. Андан сактануу керек, этияттануу керек. Аллах субханаху ва таала мээримдүү, бирок Аллахтын азабын дагы унутпоо керек. Албетте Аллах субханаху ва тааланын азабы өтө күчтүү болот. Ошол үчүн мусулман адам кичинекей күнөөлөрдөн сактануу керек. Ал кичинекей күнөөлөргө түшүп калуудан сактануу керек. Юбадиру бит тауба. Аллах субханаху ва таалага тобо кылууга шашылуу керек. Валлаху жалла ва аля ятубу аля ман таб. Аллах субханаху ва таала тобого умтулган, тобого шашылган, тобо кылган пенделерин Аллах субханаху ва таала жакшы көрөт. Аллах субханаху ва таала тоболорду кечирүүчү зат. Инсан, мусулман, Аллах субханаху ва тааланын мээримине ынтылган, Аллахтын мээриминен үмүт эткен, бейиштен үмүт эткен, тозок отунан өзүн сактаган мусулман адам кичинекей күнөөлөрдөн дагы сактануу керек. Кичинекей күнөөгө дагы олуттуу мамиле жасоо керек. Кайдыгер мамиле жасап, ал күнөөнү кылып кете бербөө керек. Андан сактануу керек. Өзүн сактап калуу керек. Ал күнөөгө кол урбоо керек, кадам таштабоо керек, сактануу керек. Жогоруда айткандай, Аллахтын мээримине эле таянып өмүр кечирбөө керек. Ооба, Аллахтын мээрими кенен, валакин азабуху айдан шадид. Бирок Аллахтын азабы дагы өтө катуу. Аллахтын жазасы дагы өтө катуу. Аллах субханаху ва тааладан мээриминен үмүт үзбөө керек. Ошондой эле Аллахтын азабын дагы унутпоо керек. Мусулман адам тобага шашылып, мусулман адам Аллах субханаху ва тааладан кечирим суроого ашыгуу керек, истигфар кылуу керек. Ла илаха илля анта субханака инни кунту минал залимин деп Аллах субханаху ва тааладан истигфарды көп, Аллахка истигфарды көп кылып, күнөөсү үчүн Аллахтан кечирим сурап, баардык айып кемчилдиктерден арулап, даңазалап, жакшылык иштерге умтулуу керек. Жакшылык иштерди кылууга аракет кылуу керек. Айрыкча бул Рамазан айында күнөө иштерди токтотуп, жаман күнөөгө алып бара турган сөздөрдү айтпастан, күнөөгө алып бара турган иштерди жасабастан, тилин сактап, жакшы сөздөрдү сүйлөп,
Аллах субханаху ва тааланын мейримине бейишине алып бара турган сөздөргө умтулуу керек. Ошондой сөздөрдү сүйлөө керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен кана юмину биллахи вал яумил ахир, фалякул хайран ау лиясмут." Кимде ким Аллахка жана ахирет күнүнө ыйман келтирсе, жакшы сөз сүйлөсүн. Эгер жакшы сөзү жок болгон болсо, жакшы сөз таба албаса, жакшы сөз сүйлөй албаса, анда ал адам унчукпасын. Урматтуу мусулман бир тууган, эгерде сенин жакшы сөзүң жок болсо, жакшы сөз сүйлөйүн десең, жакшы сөз таба албасаң, анда унчукпа. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бул хадисине амал кыл. Тилиңди жаман сөздөрдөн тый, менин тилим бар деп эле сүйлөй бербегин. Ар бир сүйлөп аткан сөзүңдү ойлонуп сүйлөгүн. Ошол үчүн биздин ата бабаларыбыз айтып келген: бул сөз бир учурда сенин кулуң болот, бир учурда сен ал сөзүңдүн кулу болуп каласың. Качан дегенде, ал сөз сенин оозуңдан чыга элек учурунда ошол сөзүң сенин кулуң болот. Ал эми ал сөз сенин оозуңдан чыгып кеткенде, сен ал сөзүңдүн кулу болуп каласың. Ал деген сен ошол сөзүңдүн кулу болуп калууң, сен ошол сөзүңдү актайсың, кийин актанганга өтөсүң. Кийин актана албасаң кечирим суроого өтөсүң. Мына ушинтип сөзүңдүн кулу болосуң. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, кел мына ушул айда тилиңди сактаганды үйрөн. Жакшы сөзүң болсо сүйлө, жаман сөз болсо такыр сүйлөбөгүн. Тилиңди тый. Бул тилди тыюу кыйын. Эң чоң тосмо бул кайсыл тосмо дегенде, эң чоң тосмо бул адам тилин сактап калуу. Ошол үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бул хадисине амал кыл, өзүңдү тозок отунан сактап кал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тозокко адамдар жүзү менен сүрөлүп барып тозок ыргытылат, ага тили себепчи болот дегенде, Муаз радыйаллаху анху: "О Аллахтын элчиси, тил себептүү дагы адамдар азапталабы?" деген. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "О Муаз, апаң сенден арылсын, о Муаз. Тозокко эң көп тозокко алып бара турган эң көп себеп бул адамдын тили болот" деген. Аллах субханаху ва таала Кур'анда Ясин сүрөсүндө: "Ал-яума нахтиму аля афвахихим ва тукаллимуна айдихим ва ташхаду аржулухум бима кану яксибун." Кыямат күнү биз адамдардын оозун мөөрлөп коебуз. Алардын колдору эмне иш жасагандыгы тууралуу сүйлөп берет. Жана буттары кандай жерлерге баргандыгына буттары күбөлүк өтөт дейт. Кыямат күнү мына ушундай күндөр келет. Оозуң мөөрлөнүп, оозуң жабылат, колдоруң сүйлөйт, буттарың күбөлүк өтөт, кайсыл жака барганың, кандай жактарга кадам таштаганың тууралуу. Мына ушундай сенин буттарың күбөлүк өтөт, колдоруң сүйлөйт, оозdoруң болсо мөөрлөнөт. Урматтуу мусулман бир тууган, мына ушундай азаптан өзүңдү сактап калууң үчүн, азаптан сактанууң үчүн, амандыкта калууң үчүн тилиңди тый, күнөө иштерден арыл, кичинекей күнөөлөргө маани бер. Ошондой күнөөлөрдөн өзүңдү сактап кал. Ачууң келгенде өзүңдү тый, ачууң келгенде өзүңдү карман. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга бир сахаба келип: "Аллахым мага осуят айтың, насаат айтың" дегенде, пайгамбарыбыз: "Ля тагдап, ачууланбагын" деп айтат. Ачууланган кезиңде дагы өзүңдү тый. Бул ачуулануу адамдын табиятында. Аллах субханаху ва таала ушундай кылып жараткан. Эми адам өзүн басуу үчүн, ошол ачуусун басуу үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көргөзгөн амалдарды жасоо керек. Ачууланып атканыңда, ооба сен адамсың, сен инсансың, сен ачууланасың. Ачууң келгенде бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды ээрчигин. Кантип дегенде, ачууланып аткан учуруңда турсаң олтур, башка жака кетип кал, дарат ал, намаз оку, аузу биллахи минеш шайтанир ражим деген сөздөрдү айт. Тилиңди жаман нерседен сактап кал. Ошондо сен өзүңдү
жакшылыкта, амандыкта алып каласың. Сен өзүңдү тарбиялабасаң, сен өзүңдү жакшылыкка көндүрбөсөң, сен өзүңдү тозок отунан, өзүңдү амандыкта алып калбасаң, өзүңдү тозоктон сактап калбасаң, урматтуу мусулман бир тууган, сени ким сактап калат? Сага ким тарбия берет? Сен жаш бала, көкүрөктө сүт ичип аткан, сүт эмип аткан жаш бала эмессиң. Сен мектепте жүргөн бир 2-3 класста окуган бир жаш бала эмессиң. Сен чоңоюп калган адамсың. Сен жаман менен жакшыны айырмалап билип калган адамсың. Өзүңдү тарбияга чакыр, өзүңдү көзөмөлдө, күнөө иштерден арыл, күнөө иштерден өзүңдү сактап кал. Аллахтын мээримине татыктуу инсандардан кылгын. Аллахтын азабынан сактап кал. Тозок отунан өзүңдү сактап кал. Өзүңдү жакшылыкка көндүрүп кал. Өзүңдү жакшы иштерди кылууга, жакшылыкка умтулууга аракет кылган инсандардан кыл өзүңдү. Баракаллаху фикум. Аллах субханаху ва таала баарыбызды тозок отунан сактаган болсун. Аллах субханаху ва таала баарыбызды өзү ыраазы болгон, өзү жакшы көргөн иштерди кыла турган мусулмандардан кылган болсун. Аллах субханаху ва таала уккан нерселерибизге амал кылуучу мусулмандардан кылган болсун. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.